Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. 8 жаштагы кыз өзүн өзү өлтүрүүгө барды. Буга эмне себеп? Кой таш окуясы боюнча соттук отурум Атамбаевдин ооруп жаткандыгына байланыштуу кайрадан жылдырылды. Ат башыдагы логистикалык борбордун курулушу тууралуу маселе кайрадан карала баштады. Ат башыда бажы логистикалык комплекс куруу ишин мамлекеттик жеке өнөктөштүк ыкмасы боюнча жүргүзүү маселеси кайрадан талкуулана баштады. Бул тууралуу 2 декабрда экономика министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, мамлекеттик жеке өнөктөштүк борборунун экономика министрлигинин жана мамлекеттик бажы кызматынын өкүлдөрү өткөн аптада Нарынга барып, жергиликтүү бийлик менен жыйын өткөрүп келишти. Анда жергиликтүү эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, комплексти куруу үчүн башка жерлерди карап көрүү, талдоо жүргүзүү маселелери талкууланды. Өкмөттүн ат башыда Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торгарт өткөрмө бекетинин жанына бажы көзөмөлүн жакшыртуу жана аймактын тышкы экономикалык байланыштарын өркүндөтүү максатында логистика борборун куруу тууралуу токтому 2016 жылы декабрь айында чыккан. Борборду ат башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы ишканасы 280 миллион доллар сарптап курмай болгон. Бирок жергиликтүү элдин каршылыгынан кийин бул долбоор ишке ашпай калганы быйыл 17 февралда жарыяланган. Ош облусунун Өзгөн районундагы Жылалды айылында 8 жаштагы кыздын сөөгүн асынган абалда табышты. Башталгыч класста окуган кыздын өлүмү тууралуу жакындары, мугалимдери ой пикирлерин айтыша элек. Маалыматтарга караганда кыз үй бүлөдөгү 4 баланын экинчиси болгон. Мектепте мыкты окуучу. Өзгөн районундагы Жылалды айылында 3 класстагы кыздын асынган абалда табылганы тууралуу маалымат милицияга 27 ноябрь күнү түшкөн. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаевдин билдиришинче, 8 жаштагы кыздын сөөгүн сарайдын башынан чөп байлаган жипке асылып турганда табышкан. Чоң атасы жума намазынан келгенден кийин малканадагы шатынын кыйшайып калгандыгын көрүп калып, жакындап барган учурда сарайынын чатырында небереси асынып тургандыгын көргөн. Туугандарын, кошуналарын чакырып, алгачкы медициналык жардам көрсөтүүгө аракет кылышкан. Майнап чыкпагандан кийин райондук ооруканага алып барышкан. Ооруканага барган учурда кеч болуп калган. Учурда Ош облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан атайын топ түзүлүп, кыз каза болгонго чейин кимдер менен байланышкандыгын тактоо иштери жүрүп жатат. Ашырбаевдин айтуусунда алгачкы териштирүү учурунда туугандары кызыбыз жанын кыйган тасмаларды көп көрчү. Ошол тасмадагы көрүнүштү кайталайм деп, жиптен чыга албай калышы мүмкүн деп божомолдошкон. Маркумдун ата-энеси сөөктү экспертизага берүүдөн баш тарткан. Милиция кызматкерлери сырттан текшерген учурда кыздын денесинен мойнундагы тактан сырткары тактарды байкашкан эмес. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Конституцияга өзгөртүү киргизүүнү 300 000 жарандын колу топтолсо же президент демилгелесе гана ишке ашыруу мүмкүн экендигин айтып, учурдагы жарым-жартылай бийлик бүтүн Конституцияны кабыл ала албастыгын айтты. Сиз айтып атасыз агай, бул мамлекеттик эмес деп. Кантип мамлекеттик эмес? Мамлекет башчысы милдетин аткаруучу кол коюп берип атса. Анан сиз айтып атасыз, бул коомдук деп. Ага коомго чыккан жок да. Коом түскөн жок да. Мунун статусу коомдук да эмес, мамлекеттик да эмес, жана мунун келечеги жок. Себеби 3 тарап тең. Юридикалык кантип биз иштеп жаткан конституцияны бузуп, жаңы конституция кабыл алабыз. Иштеп жаткан конституцияны тебелеп, кантип жаңы конституция кабыл алабыз. Анан эл аралык коомчулук деген бар да. Биз 193 дүйнөдөгү Бириккен Улуттар Уюмунун өлкөлөрү менен кошо дүйнөлүк эл аралык укуктун мүчөсүбүз. Алардан 5 маанилүү уюм. Венеция комиссиясы, Европа Союзу, Норвегия келишим комитети айтты. Азыркы күндө парламенттин моралдык, саясий, юридикалык укугу жок. Президент жарым-жартылай 300 000 кол жок. Демек бүгүн конституцияны демилгелей турган укуктук тарап жок. Эл чечет да. Кызыктуу болуш үчүн эл 80 эмес да, эл 6,5 миллион эл.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун өндүрүшүндө каралып жаткан Койташ окуясы боюнча соттук отурум мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаевдин ооруп жаткандыгына байланыштуу жылдырылды. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык бүгүнкү соттук отурум 9 декабрь күнгө саат 14:00 жылдырылгандыгы маалымдалат. Башкы прокуратура Койташ окуясы боюнча козголгон ишти тергеп бүтүп, Бишкектин 1-май райондук сотуна өткөрүп берген. Ал эми Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошев бүгүнкү процесске Алмазбек Атамбаев менен мурдагы мэр Албек Ибраимов келбей калгандыгына байланыштуу сот отуруму жылдырылгандыгын билдирди. Алмазбек Атамбаевдин ооруп жатканы боюнча колониянын медициналык бөлүмүнөн мөр басылган кат келди. Алмазбек Шаршеновичтин ден соолугунда бир эле эмес, бир нече көйгөйлөр бар экен дейт жактоочу Жошев. Анда 14 адам айыпталууда. Алардын катарында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Равшан Жээнбеков, Ирина Карамушкина, Асель Кодураңова, Кундуз Жолдубаева, Канат Сагынбаев, Мейирбек Мискенбаев, Фархат Баабиев, Канат Осмоналиев, Рыспек Карпбек уулу, Марат Шаменов, Ноорус Капарбек уулу жана Асангелди Какибаев бар. Ысык-Көл облусунда ТТ жана ПМ маркаларындагы тапанча, аңчылык куралы жана октор табылды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматына таянып барометр билдирет. 27 ноябрда УКМК тарабынан уюшкан кылмыштуулуктун ишмердүүлүгүнө каршы турууга багытталган ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Ысык-Көл облусунда курал жарактар менен ок-дары сакталган жер табылды. Табылган жерден ТТ жана ПМ маркаларындагы тапанча, аңчылык куралы, кесилген курал, 39 ок-дары жана газ травматикалык тапанчанын 6 огу табылып алынды. Табылып алынган курал жарак жана ок-дарылар тиешелүү экспертизага жөнөтүлөт. Сотко чейинки өндүрүштүк материалдарды Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 253 беренесинин 2 бөлүгү курал жарак ок-дарылардын мыйзамсыз жүгүртүлүшү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Учурда УКМК тарабынан ок атуучу куралдарды жана ок-дарыларды мыйзамсыз сактоого тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын Ош шаары боюнча башкармалыгы СТ жоопкерчилиги чектелген коомунун жооптуу адамдарына карата казынадан бөлүнгөн акча каражатын уурдоо фактысы боюнча сотко чейинки териштирүү ишин тергеп жатат. Бул тууралуу 2 декабрда финансы полициясынын басма сөз кызматы билдирди. Мекеме билдиргендей, Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгы аталган жоопкерчилиги чектелген коом менен Ош шаарындагы Кеңсай турак жай конушуна кирүүчү жана айыл ичиндеги жолдорду куруу боюнча келишим түзүп, жалпы суммасы 42,9 миллион сомдон ашык акча каражаттарын которгондугу аныкталды. Бирок бүгүнкү күндө объект пайдаланууга бериле элек. Ал эми аткарылбай калган жумуштун көлөмүнүн суммасы 13 миллион сомго жакын. Бул иш боюнча 26 ноябрда жазык процессуалдык кодексинин 98 беренесине ылайык аталган ПТ аттуу жаран кармалып, 28 ноябрда Ош шаардык соту аны Ош шаарындагы тергөө абагына камакка алууга чечим чыгарган. Учурда тергөө иштери улантылып жатат жана окуяга катышы бар кызмат адамдары такталып жатат. Ошондой эле мамлекеттик бюджетке каражаттарды кайтарып берүү иштери жүргүзүлүүдө. Жеке компаниялар жаңы жылдык корпоратив өткөрө турган болсо, бул алардын конституциялык укугу экенин мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында билдирди. Муниципалдык жана чарбалык кызматтарга жаңы жылдык корпоратив өткөрүүгө тыюу салынды. Мен кызматкерлерге тояштарга, корпоративдерге барбагыла деп айткам, деди Төлөбаев. Шаардык кеңештин депутаты Нургазы Каримов тыюу жеке компанияларга дагы тийиштүүбү деген суроо узатты. Мен аларды тыя албайм, бул алардын конституциялык укугу. Мен өзүмдүн кызматкерлерим эле айттым, деди мэр. Буга чейин вице-премьер Эльвира Сурабалдиева өкмөт жаңы жылдык корпоративдерге тыюу сала тургандыгын айткан. Кийинчерээк бул эреже бир гана мамлекеттик органдарга тийиштүү экендиги маалымдалган.
Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.